Жаңа саат KG тартуулайт. Устаз Абдишукур Ажы Нарматов. Урматтуу мусулман бир тууганым, bir үйгө кирип калдым айылда. Жупуну жөнөкөй үй. Ал үйдүн этажына же чоңдугуна таң калган жокмун. Ал үйдүн кооздугуна, коронун тазалыгына, короодо өсүп турган гүлдөргө, көчөттөргө, дарактарга үй жөнөкөй бир жупун үй. Бирок үйдө жашап жаткан адамдардын ким экенин айтып турат. Үйдүн кооздугун, коронун алдыгын кара, эшиктин алдыгын кара. Үй болгону сокмо, лайдан болгон эле, пакса дубалдан болгон үй. Бирок урматтуу мусулман бир тууган, акиташ менен акталган үйдөгү өсүмдүктөр, кээде жашаган үйүң жөнөкөй жупуну болгон менен анын ичинде итальянский мебель болушу шарт эмес. Түркиядан алып келиш шарт эмес. Бирок урматтуу мусулман бир тууган, аны кооз, татынакай, жагымдуу кылып жашоо мүмкүн. Бирок мусулмандардын кээде баягы завук, орусча эмне деп коет? Кусу жок. Боло берет, андай болбош керек. Урматтуу мусулман бир тууган, мусулман бир кооз, татынакай ар нерсени билиш керек. Ак көйнөк менен жашыл майка кийип албаш керек. Жашаган жериңди да үйүңдү татынакай кооз кылып сактоо. فإن الله عز وجل يحب أن يرى أثر نعمته على خلقه. Мен эмес, биздин сүйүктүү пайгамбар айтат, Аллах Таала бендеге берген ниматынын белгисин бендесинде көргүсү келет дейт. Аллах берди, сен ахиретке алып кетмексиңби? Мүрзүң алып кетесиңби? Аллах Таала берген нерсени Аллах бендеде көргүсү келет дейт. Анаби Ахвас Жушами анабихи кала раани Расул саллаллаху алейхи ва саллам ва алайя атмару сиябин мубтазила. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам бир күн мени көрдү дейт, жөнөкөй кир кийимде элем. Сахаба айтат, кир болгон жөнөкөй кийимде элем дейт. Пайгамбар халлака малун, акчаң барбы деди дейт. Култу нагам, валлахи акчам бар дедим дейт. Кала мин аймал, байлыгың кайсы тармактан? Эмне деген байлыктарың бар? Эмне деген кирешең бар? Култу мин кулли мал, малдын, байлыктын баарынан менде бар дедим дейт. Кадатани Аллах азза ва жал мин ша, Кудай Таала койлорду берген, вал ибил төөлөрдү берген. Кала фалтура ни'амуллахи ва карамату алейк. Анда Аллах Тааланын берген ниматтарын, байлыгын Аллага көрсөтпөйсүңбү деди. Сахаба пайгамбардын жанына келди, кийген кийими эски. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям, "Не, тыйын тыпырың жокпу?" деди. "Малым бар, байлыгым бар." "Эмне байлыгың бар?" "Бизде койлорум бар, төөлөрүм бар, акчам бар, алтыным бар, күмүшүм бар." "Анда эмне үчүн Алланын берген ниматын Аллага көрсөткүң келбейби?" деди. Анан кээ-бирлер ойлойт да, эски кийим кийип алсам ошону таква. Таква кийимде эмес да. Senin jupunu jırtık kiyimin takvası kelmiyor da bari jırtık kiyimdi kiyip alıp жүрөр эле. Maşallah takvadardын sаны көп. Jupunu kiyimde takva эмес да. Жарашыктуу баасын айткан жокмун, таза.